Саламатсыздарбы? Бүгүн изилдөө усулдары сабагынан дагы бир жаңы усул озеки тарых усулу менен таанышабыз. Бул усулдун антропологияда кандай колдонулушу жана ушул усулду колдонуп жатканда изилдөөчүгө кандай бир маселе жаралышы мүмкүн жана ал маселелерди кантип чечсе болот деген суроолордун үстүндө сөз кылабыз. Негизи озеки тарых усул катары тарых илимдеринде абдан кеңири колдонулат. Анткени тарых бул көбүнчө фактыларга таянып, өткөн окуяларды өтө объективдүү сүрөттөөгө багытталган илим. Бирок ошол эле убакта кийинки кездерде тарыхта колдонулган усулдар да көп сынга алынган. Анда кээ бир учурларда окуяларды жазууда деги эле объективдүүлүккө жетүү мүмкүн болбой калгандыгы жөнүндө айтылган. Ошондуктан негизи өткөн окуяларды сүрөттөөдө субъективдүүлүккө кандай болсо дагы жол берилери эске алынып, ушул субъективдүү көз караштар, тарыхый окуяларга карата субъективдүү көз караштар дагы баалуу экени түшүнүлүп, ошондон улам жаңы усулдар колдонулуп башталган. Ошондо озеки тарых деген усул тарыхый окуяларды чагылдырууда өтө жемиштүү натыйжаларды берген. Ал эми антропологияга келсек, озеки тарых усул катары кеңири колдонулат. Андан сырткары бул озеки тарыхка жакын антропологиянын өзүндө деле бир топ усулдар бар. Алар деле субъективдүү көз караштарды чагылдыруу, кишинин кандайдыр окуяларды кабылдоосу жөнүндө маалымат берет. Негизи эле антропологияга келип караганда, антропология деги эле субъективдүүлүктү четке какпайт, тескерисинче субъективдүү өтө керек маалымат катары субъективдүү көз караштарга таянып анан маданияттарды таануу бул антропологияга мүнөздүү көрүнүш да. Эми озеки тарых деген эмне экен? Ушуга аныктама берип өтсөк, озеки тарых бул жеке кишилер жөнүндө же үй бүлөлөр жөнүндө же коомдук бир маанилүү окуялар жөнүндө тарыхый маалыматтарды озеки баян түрүндө жыйноо дегенди билдирет. Бул тарых илиминде 70-60 жылдарда абдан популярдуу болуп, тарыхый өзгөчө мындай кандуу окуяларды, өтө көптөгөн курмандыктарга алып келген окуяларды изилдөөдө көптөгөн натыйжалуу жыйынтыктарды берген. Анткени биз айтып аткан субъективдүү көз караш бул ошол окуяларга катышкан кишилердин көз карашында же алардын кабылдоосунда сүрөттөлгөн да. Биз айтып аткан тарыхый усулду колдонууда көбүнчө биз буга чейин сөз кылган интервью деген сурамжылоо, же маектешүү, сурамжылоо эмес, маектешүү ыкмасы колдонулат. Ошол күбөлөр менен маектешип, баарлашып отуруп, анан ошол окуялар жөнүндө маалымат алынат. Бул биз жогоруда айткандай тарых илимдеринде, коомдук илимдерде 70-жылдардан кийин абдан кеңири колдонулгандыктан көптөгөн китепканалар, өзгөчө батыш өлкөлөрүндө окуу жайлар ушул тарыхый озеки тарыхты колдонгон изилдөөлөрдөгү озеки баяндарды сактоочу атайын архивдерди уюштурушкан. Азыр кээ бир университеттерде, көптөгөн батыш университеттеринде, китепканаларында атайын ушул озеки тарыхты сактаган бөлүмдөр бар. Эгерде изилдөө жүргүзүп жатканда ошол кайсы бир окуяга байланыштуу озеки тарыхты же кишилердин өмүр баяндарын алууга туура келсе, анда ошо китепканаларга же окуу жайларга түздөн түз кайрылып эле ошол маалыматтарды алуу мүмкүн. Эгерде биз озеки тарыхты усул катары колдонсок, албетте биз кайсы бир темадан улам ошол усулду колдонуп, ошол усулду колдонуу аркылуу маалыматтар жыйнайбыз, бирок ошол эле учурда биз ошол озеки тарых колдонуп жыйнаган маалыматыбызды же болбосо кишилердин өмүр баяндарын, окуялардын сүрөттөлүшүн топтоп архивдерге өткөрүп койсок болот. Анткени бул өтө көп жолу колдонууга ыңгайлуу маалыматтар да, аны бир эле биз өзүбүздүн изилдөө эмес, бизден кийинки муундар дагы колдонушу мүмкүн. Антропологияга келгенде, бул жана мен айтып кеткендей, антропологияда бул сыяктуу озеки тарыхка жакын усулдар бар. Жашоо таржымалы life story же болбосо жизненный история деп коет.
ушул же нарративдик баян же болбосо жашоо таржымалы же автобиография деген жанрлар ушул озеки тарыхка көп жагынан окшошуп кетет. Бул жерде окуяны изилдөөчү эмес, окуянын өзгөсү менен көргөн, аны өз башынан өткөргөн киши баяндайт. Демек, кайсы бир деңгээлде изилдөөчүнүн ошол баянга таасири анчалык чоң эмес. Деги эле жок эсе болуш керек да, баян изилдөөчү тарабынан эмес, ошол окуяны башынан өткөргөн киши тарабынан баяндалышы керек. Бул жерде ар бир эле изилдөөдө биз бир объективдүү фактыларды тапканга, кандайдыр бир далилдерди тапканга аракет кылабыз. Ал эми бул жерде окуяны илимпоз эмес, ошол киши өз карашында сүрөттөп жатса, анда биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Албетте, биз андан эч кандай объективдүү деле факт издебешибиз керек. Тескерисинче, ошол окуя ушул баяндоочу тарабынан кандай баяндалып жатат, анын субъективдүү маанайы кандай, жана ошо эмне үчүн ал ушундай чечмелеп жатат окуяны, ушуга көңүл буруп, ошону биз түшүндүрүп беришибиз керек. Тарыхый окуянын чагылдырышы бул жерде жекече көз карашта чагылдырылат. Демек, андан жалпылыкты издөөнүн деги эле кажети жок. Бирок ошол эле убакта биз көңүл бура турган нерсе, ошол баян жүрүп жаткан мезгилде, ошол киши окуяны баяндап жаткан мезгил, ошол окуянын кандай баяндалышына кандай таасир эте тургандыгын эске алышыбыз керек да. Башкача айтканда, изилдөөчүнүн көңүлү ушул маселеге абдан көңүл буруп, ошол маселени эске алышы керек. Демек, биз айткандай, бул жерден эгерде объективдүүлүктү таппасак, анда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Биз үчүн эмнелер маанилүү? Албетте, субъективдүүлүк өтө маанилүү биз үчүн. Анткени мындай деген сөз бар да, маданияттар бул жеке кишилерден турат деген, бир кайсы бир маданиятты же коомдаса, ал дайым жеке кишилерден турат. Демек, ар бир коомдо болуп аткан чоң окуялар ошол коомго таасир этет, бирок ошол таасир ар бир жеке кишинин тажрыйбасы аркылуу көрүнөт да. Ошондуктан ар бир нерсени изилдеп жатканда, коомго жалпы көрүнүштөр менен бирге жекече өзгөчөлүктөргө дагы көңүл буруу маанилүү. Изилдөөнүн негизги максаты болуп, мындай учурда окуяны күбөлөр кантип баалап жаткандыгы, андагы өздөрүнүн ордун алар кандай көргөндүгү, алардын жашоосуна ушул окуя кандай таасир эткендиги биз үчүн маанилүү. Ошол эле учурда биз аны өзүбүз чечмелебестен, ал өзү, ошо баяндап жаткан киши өзү ошол окуяны өзүнүн жашоосуна кандай байланыштырат, ушуга көңүл бурганыбыз туура болуп эсептелет. Эгерде биз мындай көз карашта карасак, эгерде окуя кайсы бир кишинин көз карашында берилип жатса, анда бул деген чындыктан алыспы деген суроо болушу мүмкүн. Албетте, чындык деп бир абсолюттуу чындыкты биз айта албайбыз. Чындык бул ар бир кишиге тиешелүү же ар бир топко тиешелүү өзүнүн бир өзгөчө жагдайлары болот. Ошон үчүн биз эркиндикти көбүнчө ошол баяндоочуга берип жатабыз да. Демек, бир эле окуяны ар түрдүүчө баяндаса болот. Мисалы үчүн, изилдөөчүнүн көз карашы башкача болушу мүмкүн, баяндоочунун көз карашы башкача болуш үчүн. Ошондо биздин негизги умтулган нерсебиз бул ошол баяндоочунун көз карашын чагылдыруу болуп эсептелет да. Ошон үчүн ал окуянын кайсы жагдайларына көңүл буруп аткандыгы, кайсы кишилер эске салынып, кайсы кишилер аталып жаткандыгы, кайсы жерлерде ушул окуялардын болгондугу, жана окуянын кайсы учурлары өзгөчө баяндоочунун эсинде калгандыгы, ушуларга көңүл бурабыз. Андан сырткары, эмнелер ошол жерде көбүрөөк, кандай сезимдер көбүрөөк эсте калган, ушул биздин көңүлүбүздү бура турган нерсе. Эми ушул озеки тарыхтын усул катары кандай баскычтары бар десек, эң биринчи кезекте бул албетте башка усулдардай эле теманы тандоо, бул усулду колдонууда абдан маанилүү.
Мисалы үчүн бизди кызыктырган бир маселе жөнүндө изилдөө жасап жатып, анан биз ушул ооз-эки тарых усулун колдонууну чечтик да. Анда биз ошол теманы тандоо үчүн ошол теманын кайсы жагдайларын чагылдырабыз деген маселеге келгенде кандай иш алып барышыбыз керек? Эң биринчи кезекте башка усулдарда эле адабияттарды окушубуз керек ошого байланыштуу. Анан ошол жерде талкууланган темаларды, суроолорду, маселелерди тизмелеп жазып алышыбыз керек. Андан кийин биз баяндоочулар менен маектешип, аларга деген суроолорду беришибиз мүмкүн да. Ушул тема боюнча кайсы маселелер маанилүү, ушул тема боюнча кимдер менен иштесек болот, кимдерден маалымат жыйнасак болот. Анан алдын ала эле ошол кишилер менен жолугууну уюштурушубуз керек. Бул деген интервьюга чейин боло турган нерсе, тема тандап жаткан учурда болушу мүмкүн. Бирок ошол эле убакта адабияттарды талоого келгенде окумуштуулар кандайдыр деңгээлде чектөөлөрдү да коет. Мисалы үчүн биз темабызды тандаардан мурда барып адабияттарды окусак, кайсы бир деңгээлде ошол адабияттардын таасиринде калып, жаңы нерселерди көрбөй калышыбыз мүмкүн деген ойлор, пикирлер бар да. Ошондуктан кээ бир учурларда адабияттарды окубай эле башынан эле ишти ошол баяндоочуну тандоодон баштап, ошол окуяга катышкан кишилер жөнүндө маалыматтарды жыйнап, анан алардын тизмелерин түзүп, анан алар менен чогулуп, интервьюга чейин жолугуп, ошол окуялардын кайсы жагдайлары бул кишилер үчүн маанилүү болгондугун билип, анан өзүбүздүн изилдөөбүздүн темасын аныктап жана изилдөөчү сурообузду аныктоого аракет кылышыбыз керек. Биринчи айткан биз жанагы баяндоочуга алгачкы жолу интервьюга чейин жолукканыбызда эмнелерди кылабыз? Эң биринчи кезекте биз алар менен жолугуп жатканда ушул окуялар үчүн эмнеси менен маанилүү болгондугун түшүнүүгө аракет кылабыз. Азыркы кездеги жашоосуна ошол окуянын таасири барбы жокпу, ушуларга маани беребиз. Анан алардан катышуучу катары алар бизге караганда көп нерсе билет. Мисалы үчүн биз бул окуяларды үстүрттөн билгендиктен өзүбүз китептерге таянып, адабияттарга таянып же башка нерселерге таянып бир кандайдыр бир маселелерди аныктап тактап, ошолордун тегерегинде суроолор түзүшүбүз мүмкүн. Бирок мындай учурда биз өзүбүз катышпагандыктан көп нерселерди мындай көрбөй калышыбыз мүмкүн да, байкабай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан биринчи интервьюга чейин жолукканда биз ушул маселелерди аныктаганга келгенде ошону чогуу баяндоочулар менен чогуу аткарышыбыз керек. Мисалы үчүн аларга моундай суроолорду берсек болот да. Ошол окуя жөнүндө жазсаңыз, сиз эмнелерге басым жасайт элеңиз? Кимдерди баяндоочу кылмаксыз? Кимдер катышкан ошол окуяга? Ошол окуяда кимдер башына турган? Кимдерге ушул окуялар түздөн түз таасир эткен деген сыяктуу суроолорду берип, анан алардын көз карашын билгенден кийин анан ошолорго негизделип өзүбүздүн изилдөө суроолорубузду аныктап алабыз. Андан кийинки баскыч суроолорду түзүү. Негизги эле ооз-эки баянда же автобиографиялык жанрда же автоэтнографиялык жанр эми бир аз башкача. Анда изилдөөчү өзүнүн эс тутуму менен иштейт да. Ал эми ушул жашоо таржымалы же болбосо ушул ооз-эки тарых деген усулдарда суроолор бир топ эле айырмаланат да интервьюдагы, башка интервьюлардагы суроолорго караганда. Эң биринчи кезекте бул деген мүмкүн болушунча баяндоочуга эркиндик берүүгө, жада калса ошо темаларды, суроолорду дагы ал өзү аныктаганга шарт түзгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн биз кайсы бир кишинин өмүр таржымалы, жашоо таржымалын жазып жатып, биз ага деген сиз качан төрөлдүңүз, кайда төрөлдүңүз деген сыяктуу суроолордун ордуна караганда, сиз бүгүнкү баяныңызды кайсы окуядан баштайсыз? Ошол баштайсыз деп анан ошол окуяны айтып берүүсүн сурасак, анткени окуяларды тандоо, аны ирети менен айтуу, өзүнүн мисалы үчүн өмүр жашоосун бизге жеткирүүдөгү анын өзүнүн тарыхы же болбосо баяны ошол кишинин өзүнүн көз карашында берилиши керек.
Андан сырткары биз жанагы алдын ала маектешүүдө алардын жашоосунда кандай бир маанилүү окуялар эмне болгон, алардын жашоосунда кимдер чоң роль ойногон, башкалар менен анын байланышында эмнелер маанилүү, мисалы үчүн дос катары байланышта, кызматташ катары же тууган катары жана ушул сыяктуу нерселерди сурайбыз да. Анан ошол окуялар жөнүндө же ошол учур жөнүндө сүрөттөрү барбы, же бир кандайдыр бир гезит журналдарга баяндар чыкканбы, ушуларды сурайбыз. Демек, суроо түзүп жатканда биз негизинен мындай жалпы суроолорду беребиз. Анан ал жерде бир кандайдыр сурооду ирет да болбошу керек, чектөө да болбошу керек. Биз жалпы суроону таштагандан кийин ал өзү улантышы керек. Негизги бүтүндөй баяндагы демилгени баяндоочу өз колуна алышы керек да. Ошондуктан биз ошого ылайыктап шарт түзүшүбүз керек. Биз бул ОЗЭКи тарых усулу жөнүндө кийинки сабакта дагы улантабыз. Бул деген киришүү сабагы болду да, ошол усул менен тааныштыруу сабагы болду. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.